Сен башка жерде жүрөсүң, чаңыраңа кара дегенде мен Не на своей земле, шаңырағына қара. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Өтө көп жазып аттыр эле Марсель, сен неге жалгыз бардың, неге жалгыз жүрөсүң деп. Мен могу турнирден кийин, кечээ конференциядан кийин жалгыз эмес экенимди билдим. Неге дегенде мен бул жакта жалгыз жүрсөм да, без Кыргызстанда карапайым кыргыз эли жазып уже кечирим сурап атат экөөнү тең. Ошол себептен мен эч жерде өзүм жалгыз деп элестетпейм, жалгыз деп сезбейм дагы. И сен башка жерде жүрөсүң, чаңыраңа кара дегенде мен Казакстанды деле почти Кыргызстандай эле көрөм. И менде Казакстанда фанаттар өтө көп, жакшы тосуп алды. Ошол себептен карапайым казак эли өтө колдойт. Чем Санжарга караганда мени көп колдоп атат. И личкама дагы жазып атат. Марсель, Санжар үчүн кечирим сурайбыз. Санжар бул жерде тура эмес, көчө көрбөгөндүгү да, башка мамлекеттерге чыгып урушпагандыгы. И мен ойлойм, муну спорт комитети деле Санжарды чакырып бир жакшы тарбиялап коет деген ойдомун. И Санжар ал жерде менин весим 61, Санжарды канча 77де урушуп жүргөн боец 82де урушат экен. Ал жерде хайп үчүн эле хайп кылам деп атып айып кылып алды. И еще мен эң мага мындай жакпаган жери мени охраналар алып кетип, раздевалкадан чыгарбай койгондо минутка деп кыйкырып атат да. Эркектин иши эмес. Өзү прекрасно билет, охраналар алып кеткенден кийин кайра ичине кое бербейт. Ошол себептен өзүн герой көрсөтүп, өзүн мисалы Казакстанга жакшы көрүнөм, мен патриотмун деп өзүн көрсөткүсү келди да, наоборот жаман көрүнүп калды. Чисто казак эли мындай, чисто спорт түшүнгөн патриот адам өзүнүн немесинде чисто спортсменди колдойт, чисто мындай адамды колдойт да. Андай мындай улутка бөлүнбөйт эч качан. Чыныгы адамдар мындай улутка бөлүп, сен башка жактасың, сен башка жактасың деп айтылбайт. И ошол себептен ал өзүн неге кайра Марсель деп кыйкырып атышты ал жерде. Марсель деген жанагындай сөз чыккан сайын залдын бардыгы көтөрүлүп атты. И ал жерде Санжар өзүн ушундай мындай жакшы көргөзгүсү келип Марсель деп кыйкырып атты. И ал жерде казак кызы жана Алаш Прайдтын чемпионкасы чыгып туруп, чем Санжарга караганда эркекче сүйлөдү. И ушундай болуш керек. Мына ошо казак кыз, Замзагүл деген казак кыз мындай чыныгы патриотка да, мен билем. Казакстандын тарыхын жакшы билет и жакшы неметет. И ошол кыз чыгып сүйлөдү, ошончо эркектин арасынан сен тура эмес, казак биздин, кыргыз биздин бауырубуз деп. Мына чыныгы патриот адамдар ушундай болот. И ошол себептен кыргыз элим, силерге чоң рахмат. Кыргызстанда турсаңар дагы мен жанымда жүргөндөй болуп, уже экөөнү тең кечирим суратып, жакшы адам кылып койдуңар. Ошол себептен мени Марсель жалгыз дебегиле. Кыргыз элим, силер аркада турганда биз эч качан задний бербейбиз. Казак элине дагы чоң рахмат. Колдоп Марсель Санжар үчүн кечирип кой деп жазып аткандарга, карапайым казак элинде эч кандай күнөө жок. Мен Казакстанды жакшы көрөм. Кыргыз казак бир тууган, Кыргызстан алга.